Биздин жакшы жагыбыз көчмөн калктардын көп жерге барып интеграция ала алабыз, көп нерсени мындай ала алабыз, жакшы нерсени. Анан маданияттарды да көчмөн калктар алып келет. Отурукташкан калктар маданиятты алып келип алыптыр. Анткени көчмөндөр көп жерге барган, көп үйрөнөт. Ошого сиздин айткан сурооңуз боюнча 5 эл эмне дейт дегенде, мындай жөнөкөй практичный эме бар да. Караңыз, жак катташкан досторуңуз кимдер? Аны менен жүрөсүз, эми жаңы бир дос табыңыз. Тренингге бардыңыз же бир чай ичкенге бир тойго бардыңыз, мындай карадыңыз, сизге мындай жылдызы келген, бирок сизден алдыда 5 эсе 10 эсе алдыда болсун, ал дагы сизге бир нерсеңизге кызыгат. Мисалы видеого тартат. Мен сизге эмнеге кызыгам? Видеого тарталат экен, Мабургов экен деп мен өзүмдүн баягы коуч болгон үчүн ошол жагымдан эмне болот? Сизге кызыгуум пайда болот. Сиз мага видео тартып чогуу жүрө берсеңиз, менин бизнестеримди көрөсүз, коучум көрөсүз, элдердин калганын көрөсүз, сиз менин досум болгон үчүн ошол нерселер сизге норма боло баштайт. Сизге жуга баштайт. Мындайча айтканда, жанды жүрөт, сыныктын башкасы жугат дейт ошол жакта. Ошон үчүн адам, ушундай бир адам, губка сыяктуу адам өзгөрбөйм дей албайт. Адам постоянно өзгөрөт. Согуш болсо ошого адаптация болуп калат. Ал согуш болгон убакта жерлерде адамдар нормально жашап атат. Алар мынтип бесоо болуп жатып калган жок.